Салам достор, эфирде Кызык кино каналы. Бүгүн Түндүк Кореядагы доллар чыгарган заводдон доллардын калпын урдагандан кийин өмүрүн урууларды туткундоого арнаган капитан тууралуу айтабыз. Баштардан мурда биздин каналга катталып, лайк басып, ой пикирлериңиздерди комментарийга жаза кетүүнү унутпаңыздар. Биз баштайбыз. Башкы каармандын аты тилге оор болгон үчүн кыргызчалап Айбек деп коелу. Айналайын Айбеккен, айга карап күлеккен. Кинонун баш жагында капитан Айбек акча заводду күзөткөн сакчылардын өлгөнү тууралуу кабар алат. Бул учурда ал сүйгөн кызы Айгүл менен машинада тамак жеп жаткан эле. Дароо кылмыш болгон жерге барышат. Ал тууралуу командирине да кабар беришет. Алар болсо күтүп тургула дегенине карабай, кылмышкерлерди кармоого киришип кетишет. Ичке кирип, ууруларды колго түшүрдүк деп ойлошкондо, жанагы күтө тургула деген командири Айгүлдү барымтага алып артынан келет. Көрсө кылмыштын артында ошол турган экен. Жактырган кызы үчүн капитан куралдарды таштап багынып берет. Уурулар ошол кезде бомба таштап, андан тирүү калган адамдардын баарын өлтүрүшөт. Жада калса Айгүлдү Айбектин көзүнчө өлтүрөт. Кезек капитан Айбекке келгенде огу түгөнүп калат. Ошон үчүн аны тирүү калтырышат. Бул кылмыш Түндүк Кореяны бир топ кыйынчылыкка салып коет. Себеби калптын уурдалганын АКШ билсе, уруш башталышы мүмкүн эле. Ошон үчүн ууруларды издөөгө киришет. Алар Кытай аркылуу Сеулга, башкача айтканда Түштүк Кореяга качышкан эле. Тирүү калтырган Айбекти болсо суроого тартышат. Эмне үчүн тирүү калтырышканын сурашат. Ал сүйгөн кызы Айгүл үчүн өч алгысы келгенин айтканда, аны калып уурдаган мурдакы командирге каршы делегацияга кошушат. Анын милдети өч алгысы келген командирди туткундоо эле. Бул учурда Сеулдагы Бека аттуу детектив бир кылмыштуу топтун мүчөсүн кармоо менен алегеле. Бирок ал кызы чалып калган үчүн жанагы кылмышкерди колдон чыгарат. Ошон үчүн аны 3 айга жумуштан четтетет. Бирок Бекага эртеси жанагы башчысы кайра келип, Айбектин Түштүк Кореяга келе турганын, Беканы болсо ага жардамчы болууга сунуш таштайт. Макул болсо 3 айлык жазасын кыскартат болчу. Ошон үчүн көп ойлонбой макул болот. Анын жумушу Айбектен көз үзбөй бардык нито аракеттеринен кабар берип туруу болчу. Ошентип Бека менен Айбек жолугушат жана жумушту баштаардан мурда чайканага кирип абед кылып алышат. Бул учурда Бека Түштүк Кореянын кээ бирки эрежелерин үйрөтөт. Абедтен кийин алар жанагы ууру командирдин колунда иштеген адамды издөөгө түшүшөт. Жолдо пробкада туруп, экөө машинанын ичинде уруша кетишет. Айбек ошондо Беканын жөн эле ага жардамчы кылып эмес, аңдыш үчүн берилгенин түшүнөт. Издөөнү өзү улантуу үчүн качып кетет. Демион деген жерге барганда Бека күтүп турган болот. Себеби Айбек колхозураак болчу. Ошол жерден экөө жанагы издеген адамды көрүп калып, артынан кууп жөнөшөт. Деген менен ал да бош эмес. Аркасынан кууп келе жаткан Айбекти жеткирбей качып үлгүрөт. Бека кайра аны өз башымча болуп кетпесин деп наручник менен өзүнө байлап коет. Кечки тамак жеп жатышканда кайрадан алдап бутуна GPS тагып коет. Айбек унчукпаган менен баарын түшүнүп турган эле. 24 саат аны көзөмөлдөп турушу керек болгон үчүн аны кечкисин үйүнө алып келет. Аялы башында каршы болгону менен анын түндүктөн келгенин билгенде жумшай түшөт. Айбек душ алып жатканда телефонуна экинчи сим карта салып коет. Бирок буну байкап аны чыгарып салат. Башчылары болсо 2 күн мөөнөт берип, бул убакта саткын командирди табышы керек экенин айтат. Саткын командир көрсө калыпты Сеулдагы бир бай миллиардер үчүн урдаган экен. Экөө жолугушат жана калыпты чоң суммада ошол байга бермегиле. Эртеси кайра жолугушууга макулдашат. Бул кезде Айбек менен Бека бир соода түйүнүнөн жанагы издеп жаткан адамды таап, анын жер төлөөгө түшүп бара жатканын көрүп артынан барат. Барса ал жерде бир топ саткын командир менен мамилеси болушу мүмкүн болгон адамдар бар эле. А дегенде сөзгө көнбөй мушташа кетишет. Детектив Айбек баарын уруп, ажаткана кагазын курал иретинде пайдаланат. Бул болсо Беканы таң калтырат. Алардын арасынан бирөөсүнүн телефонунан командирдин номерин таап, ал кайда экенин билишет. Бирок Айбек да асмандан түшкөн эмес. Беканы ал да жашыруун угуп отурган эле. Ошентип алар айтылган адреске барышат. Ал жердеги окуяны айтуудан мурда биздин каналга каттала элек болсоңуз, катталып кетүүнү суранабыз. Ошондо гана биздин видеолорубузду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Бека менен Айбек барган жер бир кафешка эле. Алар издеп жаткан бала болсо анын чагында командирдин сакчысы менен сүйлөшүп турган эле. Детективдер ичке кирип аларды кыдырышат, бирок таба алышпайт. Айбек ошол кезде терезеден көрүп калып, дароо алар тарапка кетет. Бека болсо дагы көп сүйлөгөн үчүн ошол жердеги адамдар менен мушташа кетет. Айбек сыяктуу ажаткана кагазын колдоноюн десе окшошпой калат. Бул учурда жанагы сакчы баланы өлтүрөт. Айбек менен ошол сакчы мушташа кетет. Сакчы күчтүүрөөк экен. Айбекти жерге кулатат. Бека артынан келип калып, сакчы болсо качып кетет. Баланын өлгөнүн эч кимге билдирбей, анын телефону аркылуу командир
командирин издешет. Эртеси командир менен жанагы бай кезигип калыптын оригинал же жасалма экенин текшеришет. Бул учурда Айбек менен Бека алардын жерин таап, алар турган жерге барат. Беканын максаты калыпты алуу, Айбектики болсо сүйгөнү үчүн өч алуу болчу. Ошон үчүн кошумча күчтөрдү күтпөстөн Айбек чабуулга киришип кетет. Жалгыз болгон үчүн ок өтүгөнөйүн дегенде Бека да жардамга келип калат. Ошентип командир ошол жерден качып кетет. Айбек менен Бека өзүнчө эле форсаж болуп артынан кууп жөнөшөт. Айбек жолдон мергенчи болуп машинанын баллонуна атып, машинаны оодарып жиберет. Жанагы саткын командирди өлтүрбөй колго алууга сөз бергени менен ошол жерде жини келип өлтүргүсү келген Айбекти Бека токтотуп калат жана калыпты ага берип кетирип жиберет. Командир болсо сууга секирип качып кетүүгө өлгүрөт. Баары ойдогудай жакшы бүттү деп жатканда кечкисин Беканын үй бүлөсүн жанагы саткын туткунга алып, 2 саат ичинде калыптарды кайра алып келбесе аларды өлтүрөөрүн айтат. Бека болсо Айбекке чалып ыйлап жардам берүүсүн өтүнөт. Айбек өткөн күндөрдү эстеп жана жоготкон сүйгөнү урматына деп башчысынан уруксат алып жардамга барат. Ошентип Беканын үй бүлөсүн куткарат. Бирок ал ошол жерде калып командирди бүтүргүсү келет. Бека жолдон Айбекти жалгыз калтыргысы келбей жардамга кайра кайтат. Кайра соңку минутада жардамга жетишип Айбекти сактап калат. Экөө кайрадан баарын кыйратат. Айбек болсо командир артынан түшөт. Кыян-чыян мушташтан кийин Айбек өз өчүн алат. Ошентип кино жакшы жакка бүтөт. Достор, мен сүйлөй берип оозум талып кетти. Ошон үчүн биздин эмгекти баалап каналга дагы бир жолу каттала кетүүңүздөрдү өтүнөбүз.